Atam arak içip ızıçığı kılsa anday tuğra emес деп tıysak bizdi kargayt emne kılуу керек дейт. Arak içken учурда тыюунун кереги жок, ал убакта ага маани берүүнүн кереги жок. Андан башка учурда таңарды достору менен сүйлөшүп, мына дават деген бир жакшы школа бар, мектеп, ошол мектепке чыгарып жиберсеңер жакшы болот да. Бул даватка чыккан адам арактан алыс болот, даватка чыккан адам жумуштан алыс болот. Эми бар кой аксагы менен миң дегенде кет арасынан жамандар чыгып калат, бирок негизинен бул биздин элибизде, коомубузда өтө туура таасирин берип, ошол мусулманчылыкка түшүп калгандар жакшы болуп атканын көрүп атабыз. Ошондуктан мен айтат элем, атаңызды колуңуздан келишинче ошол даватка чыгарып жиберсеңиз жакшы болор эле. Адатта мен ошол мага келген бомж болуп кеткен, алкаш болуп кеткен, анан жанагыдай картага кирип кеткен, банги болуп жанагыдай казиного кирип кеткендер келгенде кантип айыктырабыз десе, мен айтар элем, дайыма силер ошол жаңкы даватка чыккыла деп. Мына бүгүн дагы мага ошол алыскы Кадамжайдан Гүланда деген Ошто Салиева деп калган классташым телефон чалып, биздин ошол Орунбай деген бир тууганыбыз жөнүндө айтып, бир азыраак бир туура эмес жолго түшүп кетип атат дегенде мен айттым, Орунбай даватка чыксын деп. Азыр дагы айткым келет, Кадамжайдагы окуунадагы менин классташтарым көп. Ал жерде Эркин деген классташым болгон, Ташболотов, Орунбай деген классташым болгон, Абдулда деген классташым болгон, кыздардан Гүлбахар деген, Гүланда деген болгон, көптөгөн бир туугандарыбыз бар. Матлюба деген классташыбыз бар эле. Анан Орунбайга айтарым, Орунбай, мен сенден классташ катары сага суранар элем, сен ошол ар жума күнү мечиттен барып даватка чыккандарга кошулсаң, ошол даватка чыккандыгың сенин келечегиңе, биздин келечек жакшы болот дагы, биз сенде бир классташыбыз бар экендиги менен сыймыктанар элек. Адашкан ай уже кайтып үйүн тапкан соң дегенде ошол арак ичип туура эмес жолго түшүп кеткен бир туугандарыбызды биз жаман көрө бербесин, ошолорго жардам берип, колубуздан келишинче даватка чыгарып, ай сайын чыгарып турган болсок, ошол нерсе өзүнүн жемишин бербей койбойт деп айтар элем. Кудай таалам арак ичкенден, зына кылгандан, жаман жолго түшүп кеткенден сактаган болсун. Кудайым жакшыларга шерик кылсын, жамандардан алыс кылсын. Кудай таалам бардыгыбыздын каалаган тилектерибизди кабыл кылган болсун. Кудай таалам оорутпасын, ооругандарга шифа берген болсун. Кудайым жакшыларга шер, жамандардан алыс кылсын. Алыста сапарда жүргөн бир туугандарыбызды Кудай таалам жаман сөздөн, жаман көздөн, жаман колдон сактасын. Кудайым адалдан рызкы берсин. Бизди окуткан устаздарыбыз, агайларыбыз, эжекелерибиз, бир туугандарыбыз, классташтарыбыз, ата-энебиз, досторубуздун баардыгы аман эсен болгондон Кудай таалам баарыбызга насип эткен болсун. Кудай таалам балдарыбыздын, перзенттерибиздин жакшылыгын баарыбызга көрсөткөн болсун. Кудайым адалдан рызкы берсин.